Istanbul'da emekliyim. Бүгін 11 сентябрь күні Ишеналы Арабаев атындағы Қырғыз мамлекеттик университетінің ректоры профессор Айгүл Абдыраева, Түркияның 19 майыс университетінің профессоры Хайретин Өзтүрк менен жолугушту. Жолугушууга теология факультетинин деканы Нурбек Шамралиев катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө коноктор университеттин музейине барып, университеттин тарыхы менен таанышты. Биз көп мамлекеттер менен кызматташабыз, анын ичинен биздин боордош тарыхыбыз, динибиз, каада салтыбыз окшош. Түркия мамлекетиндеги көптөгөн университеттер менен дагы тыгыз байланышта иштеп келе жатабыз. 20 жылдан ашык убакыттан бери түрк тили бизде адистик катары жакында окутулуп баштады, ал эмес чет тил катары дагы 20 жылдан ашык убакыттан бери окутулуп келет. Академиялык мобилдүүлүк бул бир эле студенттер арасында эмес, мугалимдер арасында дагы ийгиликтүү ишке ашырылып атат. Жолугушууда Хайретин Өзтүрк сөз сүйлөп, эл аралык кызматташуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Иш-чаранын маданий бөлүгүндө теология факультетинин студенттери түрк тилинде ыр окушту. Андан соң 19 майыс университетинин профессору Хайретин Өзтүрккө Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Мен 70-тен ашык өлкөнү кыдырып, билим берүү тармагында көп тажрыйба топтодум. Ал эми Кыргызстанга келип, өзгөчө сезимде болуп турам. Анткени билим берүү тармагына зор салым кошкон, илим-поз агартуучунун атын алып жүргөн университеттин ардактуу профессору наамын алдым. Мен үчүн бул чоң сыймык, ошондуктан толкунданып жатам. Мен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Төлөковнага жана профессордук окутуучулук курамына ыраазычылык билдирем. Биз көп жылдардан бери Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультети менен тыгыз байланыштабыз. Кыргызстанда студенттерим бар. Ошондуктан Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен ар дайым кызматташууга даярбыз. Буюрса аткарыла турган иштер көп. Almak da ayrıca beni mutlu etmiştir. Делегация мүчөлөрү кыргыз-түрк мамилелерин бекемдөөгө даярдыгын билдирип, университеттин өнүгүү багытындагы иш-аракеттерине жогору баа беришти. Бул жолугушуу эки тараптын билим берүү жана маданий байланыштарын мындан да чыңдоого чоң салымын кошот.